Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, кыргыз элим. Сиздерди бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Курман айт майрам бул өмүрдөгү адамдар менен өлгөн адамдарды бириктирген күн. Бул Курман айт майрам бул тирүүлөрдүн күнү. Башкача айтканда тирүүлөр бул өлгөндөргө кайрат кылып, өлгөндөргө Куран окуткан күн болуп. Ошондой эле каза болгондорду эскерген, алардын сөздөрүн ойлоп, алардын бүгүнкү сөздөрү кандай ишке ашып атат. Ошондой эле каза болгондордун кептерин, алардын сөздөрүнүн төркүнүн, алардын сөздөрүнүн философиясын мына бүгүнкү күндө кандай жаралып атат. Мына ушулардын баардыгын эскерген күн. Чындыгында эле каза болгон адам менен тирүү адамды бириктирген, ошондой эле өлгөн менен тирүүнү бириктирген бир жан дүйнө бар. Ал чоң жан дүйнө бул Куран болуп эсептелет. Чын дүйнө менен жалганды бириктирген Куран. Бүгүнкү күн Курман айт майрамында биз Куран түшүргөн күн. Ошондой эле көз өткөн ата энелерибизди, кээ бирлерде ошол жаш балдар да көз өттү. Ажалда ажал жок дейт. Ажалда ал тандоо жок экен. Кээ бирөөлөрдүн баласынын көзү өтүп кетти. Чынын айтса, мынакей мен дагы баласынан айрылган атамын. Бүгүнкү күндө баардыгын биз эскерип турабыз. Адам төрөлгөндө чоң сүйүнүч, чоң сүйүнчү деп бар экен. Себеп дегенде сүйүнчү, мен балалы болдум деп адам адамды жаратканда, Кудай Таалам адамга адамды бергенде ушинтип биз сүйүнчүлөйт экенбиз. Андыктан дайыма жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, сүйүнгөндөргө сүйүнчүлөр болсун. Кубанычыбыз коюнубузга батпай кубанып жүрөлү. Эми мен бүгүнкү күндө ошол көз өткөндөрдү, ошондой эле атамдын, ошондой эле энимдин, ошондой эле улуу адамдын, ата бабалардын, залкарлардын көз өткөндөрүн да бүгүн эстеп турган кезим. Мынакей бүгүнкү күндө айлап көрсөк, Тоголок молдо менен Токтогул атабыздын каза болгонуна кылым болсо дагы алардын акылы, алардын айткандары мына бүгүн дагы жашап келебиз десек дагы жаңылышпайбыз. Тоголок молдонун айтканы бар, Кемчонтой деп. Бул Кемчонтой деген чыгармасында ал башында айткан сөзүн аягына чыккычакты унутуп такыр башкача айтат. Мына ушуну Кемчонтойлук дейт. А бүгүнкү күндө карап көргүлөчү. Депутатка барарда, депутаттарга баштанарда аябай жакшы сөздөрдү айтат. Ал эми депутат болгондо баш аягы жок Кемчонтой болуп калышат. Мына биздин Кемчонтой депутаттарыбыз бар. Мына бүгүнкү күндө Тоголок молдонун айткан Кемчонтой сөзү. Ошондой эле 30 жылдан бери биз убада берген бийликти көрүп келатабыз. Жакшы сүйлөгөн бийликти көрүп келатабыз. Акырында бийликке тактыкка отурганда мына бүгүнкү күнгө чейин ошол Кемчонтойлук улантып келатат. Мына Тоголок молдо муну бир кылым мурун көзү тирүү кезинде өзү менен көздөшкөн, өзү менен көз көрүшүп жүргөн адамдарга айткан. Ал эми бүгүн анын көзү жоктугуна бир кылым болду. Ошондой эле Токтогулдун айтканы, Токтогул атабыз айткан, чөйрөң менен сен чөйрө бол деген. Ал эми бүгүнкү күндө мынакей чөйрөсүн унутуп койгон бийлик менен дагы эле жашап атабыз. Ал өзүнчө чөйрөгө батып калган. Ал эми эл өзүнчө чөйрөдө жүрөт. Мынакей Токтогул атабыздын акылы менен бүгүнкү күндө да жашап, сен саманды жаман деп чөптү кайдан аласың деген. Акынды жаман деп сен кепти кайдан аласың деп Токтогул айткан. Анысы кандай бүгүнкү күндө кеп сүйлөгөндөргө, сөз сүйлөгөндөргө көңүл болбой, бийлик дегилер сөз укпай калган саманда жашап атабыз. Биз ушинтип 30 жылдан бери келип атабыз. Ошондой эле көз өтүп кеткен Чыңгыз Айтматовдун адам болуу бул күнүгө адам болуу кыйын болот деген. Чындыгында эле бийликке келгичекти башка күн, а бийликке келгенде такыр башка күн болуп кетип атпайбы?
бүгүнкү күндө. Башкача айтканда, мурунку айткан сөзүн кийинкиге таанып, бул өзүнүн токтогул атабыз айткандай чөйрөсүн унуткан заман. Тоголок молдо атабыз айткандай, бүгүнкү кемчонтой бийлик, ошондой эле Чыңгыз Айтматов айткандай, бир кезде адам болсо, кезеги келгенде адам сыягынан кеткен заман болуп атпайбы. Мына бүгүнкү күндө мен Курманайтта ушул Залкардын 5 мүнөт болсо да 3 Залкардын сөзүн эстеген көттүм. Ошондуктан ушул арапа күнүндө сиздерди Курманайт майрамы менен куттуктап. Келгиле, айткан сөзүбүздөн кайтпай адам бололу. Чөйрөбүз менен чөйрө бололу. Ошондой эле күнүгө адам болгонго аракет кылалы. Сиздерге Кудай Таалам айткандай, ден соолугуңуздар чың болсун, жаныңыздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Майрамыңыздар менен.